Ботаникалык бак илимий мекеме катары 1938-жылы негизделгенден бери дээрлик кароосуз калган. Ирригация системасы иштебей, суу жетпеген дарактар куурап, жолдор бузулган. Бара-бара бул аймак коомдук коопсуздукка коркунуч жараткан жерге айланып, сел-саяктар менен наркомандар баш калкалап калган. Жыл башында бул аймактан тазалык ишканасы 9 чөөнү атып жок кылган. Чындыкты айтсак, муну деген убагында мэрияга берип коелу деген сунуштар бар болчу. Садыр Нуркожоевич өзү айткан. Жоқ, бұл деген академиядан карамагында калыш керек. Себеп бұл илимий бак. Чынын айтканда бұл жөн эле бак эмес. Сейил бак болсо анда бир жөн. Анда ага деген багы тиги талаптар деле башкача. Бұл илимий бак. Ошондуктан бұл бактын ичинде жанакы өсүп аткан өсүмдүктөр ал жөн эле өсүмдүктөр эмес. Бирок дагы бир жолу айтылып кетейин, бұл деген багы жалпак сөз менен айтканда мусоркага айланып кеткен, ошондон биринчиден тазалаш керек. Бүгүнкү күндө бакта 6800дөн ашуун өсүмдүктүн түрү бар. Учурда реконструкциялоо иштери жүрүп жатат. Айрыкча Америкадан 1970-жылдары алынып келинген декоративдик бадал бактын дээрлик көпчүлүк аянтын басып, башка өсүмдүктөргө зыянын тийгизе баштаган. Бул бадалдар эми тазаланууда. Вот эта сведена кроваво-красная была завезена в 70-х годах. Бул бадалдардын уругу 1970-жылдары бакчага отургузулган экен. Кооздук катары, жаңылык катары киргизилген бадал аймакка кеңири жайылып кетти. Акыркы 30-35 жылда каржынын жоктугу менен жумушчулардын жетишпестигинен тазаланган жок. Бул бакчадагы калган өсүмдүктөргө зыянын тийгизип токой болуп бара жаткан. Реконструкциялоо иштери президенттин демилгеси менен башталды. 127 гектарды ээлеген ботаникалык бак реконструкцияланууда, калыбына келтирүү иштери бир нече этапта ишке ашат. Алгачкы баскычта бул жердеги куурап калган бак тарактар менен өсүмдүккө тоскоол болгон көчөттөр толугу менен алынды. Ошондой эле ички жолдордун асфальты сыйрылды. Ушул тапта ботаникалык бак тегерете темир тор менен курчалып, ички ирригациялык системасы тартылууда. Жаңылоонун негизги бөлүгү ирригация системасынын жаңылоо. Сугаруу эми арык жана тамчылатуу жолу менен ишке ашат. Тоодон түшкөн суу же жер алдындагы скважиналар пайдаланылмакчы. Жакын арада кошумча 2 суу скважинасы ишке берилет. Бул жерде бул шаардыктар үчүн эс алуу эмеси каралганда по периметру ошо ботаникалык бактын четинен ушул жерден эмеге чейин, Суха Батырга чейин бир тегереңенин где-то 3 километр да. Ошол жерде жүйө баса турган жана велосипедный немелер курулат. Андан тышкары жүйө баса турган жолдор курулат. Калыбына келтирүү иштерине президенттик фонддон 150 миллион сом, министрлик кабинетинен кошумча 79 миллион сом бөлүндү. Эски чириген бак тарактар жана чөптөр тазаланып, боштуктар пайда болду. Ал арада ботаникалык бактын азыркы көрүнүшү боюнча коомчулукта ар кандай пикирлер айтылууда. Айрымдар бактар кыйылып, ордуна үйлөр салынат деген кооптонууларын билдиришүүдө. Бирок бул маалыматтарды Улуттук илимдер академиясынын президенти четке какты. Азыр көрүп атасыңар. Бардык эле жерде стройкалар болуп атат. Бардык эле жерде жолдор курулуп атат. Садыр Нуркожоевич дагы бизге ошондой бир команда берген. Муну кыска мөөнөттө башкача бак кылгыла деп. Ошондуктан биз аны ошо кээ бир кишилерге, кээ бир биздин жарандарга мындай жаман кызык көрүнүп атат да, бул баарын эле кесип атат. Эч кандай жогорку кабатты, көп кабаттуу үйлөрдү курбайбыз. Академиянын карамагынан бул бак кетпейт. Ал эми мындан ары ботаникалык бакты өнүктүрүү максатында чет элдик элчиликтер менен биргелешкен долбоо ишке аша баштайт. Ар бир элчиликке атайын бурч бөлүнүп, өз өлкөсүндөгү өсүмдүктөрдү өстүрүүгө шарт түзүлөт. Илимге, экологияга жана коопсуздукка кызмат кылган ботаникалык бак акырындап кайра жанданып, илим изилдөө жана эс алуу багыты катары өнүктүрүлөт. Дүйшөн Шаршембеков, Аскар Маратов, ЛТР Бишкек.